Biz bugün görünüklü memleketlik işber, өлkөнүн ички иштер органдарына мурдагы жетекчилеринин бири, милициянын генерал-лейтенанты Молдо Муса Коңгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнатында турабыз. Аттиң, жараткандын жазганы ошо экен, ал арабыздан эртелеп кете берди. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакын туугандарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Молдо Муса Коңгантиев жөнүндө сөздөр бүгүн айтылыш керек. Бүгүн айтылбаса качан айтылат? Латын тилинде бир макал бар. De mortus veritas. Өлгөндөр жөнүндө чындык деп көтөрүлөт. Бүгүн генерал Молдо Муса Коңгантиев жөнүндө бардык чындык айтылыш керек. Биринчиден, Молдо Муса Ташболотович генералдык кызматка өз мээнети менен бардык баскычтарды басып өтүп жеткен. 1979 жылы күзөт бөлүмүнүн милиционери болуп ишке кирет. Андан ары ал нөөмөтчү, участкалык инспектор, ОБХСтин ыйгарым укуктук чам кызматкери болуп иштейт. 1993 жылы Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары, 95 жылдан Жалал Абад областында кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Андан кийин Бишкекке которулуп, бир нече жетекчилик кызматтарды аркалайт. 2005 жылы Бишкекте УВДнын начальниги болуп көтөрүлөт. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын ички иштер министри болуп дайындалган. Кеп чынына бузулбайт. Кылмыштын бетин ачууда, окуя болгон жерге кароо жүргүзүүдө, майда нерселерге чейин көңүл буруп, тактык, дыкаттык менен иштөөгө көнгөн генерал кызматтын бардык тепкичтерине татыктуу басып өттү. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоого чоң салым кошуп келгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Элдин арыз муңун жеринен угуп, өз убагында чечкиле деп өздүк курамга катуу талап коёр эле. Буган бир мисал эле айтып турат. Өзү Токтогул районунун толук айылына барып, элдин көйгөйүн угуп, 90 жылдан бери электр энергиясы жок тоонун арасында жашаган айылды көрүп келип, ошол маған кирип айтты эле. Ой байке, ошо капа болуп, аябай кайгырып, ошо бир ушунча жылдан бери ушу электр энергия коюлуп атыптыр ошол айылга деп мен сөз берип келдим ошол жака деп туруп анан бир айга жетип жетпей, вот электр чубалгысын тарттырып, свет жеткизип берип, элибиз ушунчалык разы болду эле да. Мына чыныгы элдик милиция деп ушуну айтат. Вот учурда айылдын эли ушул күнгө чейин унутушпай Молдо Муса коюп берген чырагыбыз деп айтып жүрүшөт. Муну биз милиция кызматкерлери сыймыктануу менен айтып жүрөбүз. Биз жалпы Кыргыз Республикасынын генералдары кеңешинин атынан Молдо Муса Ташболотовичтин үй бүлөсүнө, балдарына, кыздарына, бир туугандарына терең кайрылуу менен көңүл айтабыз. Биз ар дайым Молдо Муса кесиптешибиз менен сыймыктанганбыз. Жана кесиптешибизди жаркын элесин дайыма эсибизде сактайбыз. Кош бол, Молдо Муса Ташболотович, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Кош биздин ардактуу кесиптешибиз. Мусаке, досум, кандай сен адам элең? Адамдык касиет жактарын айтып койгум келет. Биз мына 40 жылга жакындап калды. Доспуз жакын. Үй бүлөлүк балдарыбыз чогуу өсүштү. Бир көчөдө жашадык. Ар кандай болду турмушта. Үйдө ылдый, ысык, суук, профессионалдык жактарын айтып кетишти. Мен аны кайталабайын. Адамгерчилик жагы, достук сапаттары, силер берде тургандарыңар көңөр жакшы билесиңер. Мусакенин достору ким? Мусакенин достору улакчылар. Мусакенин достору ким? Мусакенин достору
творческий интеллигенция, артисттер, ырчылар, Мусакен достору ким? 30 жаштагы балдар дагы достору жоролору. Ушундай кишилер. Бул кишини бир келген. Бул биздин Кыргызстанга. Мен досум Курч, Көкжал жигит эле. Көп эми кызматтар кандай болот? Баарына жагыш кыйын. Баягы кызматта курчтугунан бирөөнү капа кылып койгон болсо мен досу катары кечирим сурайм. Но ички дүйнөсү, жүрөгү арстандыкындай эле. Баарыбыз батат эле ага. Ачуу калтырбайт эле 5 мүнөттөн кийин жазылып, баягындай элин жакшы көрчү. Ар бир адамда ушу күйчү, акыркы костюмуну чечип бергенге даяр эле. Билесиңер аны, мен аны силерге айтышым. Мен жакын жүргөн үчүн айтып атам. Үйдөгү мамилеси мына кийинки жылдары өзүңөр билесиңер, ар кандай жала жаап, жамандыктарды дагы өтө жүрөгүнө катуу таасирин берди. Анан аялы жанакы айыкпас дартка туша болуп 8 жыл, 9 жыл баспай жатып калды үйүндө. Ошону дагы аяшыбыз карап, күнү-түнү жүрөгүнө жакын алып узаттык. 15 январда жылдыгын берип, башын берип, күзөттү Достойный. Жалгыз жылдызымы алып кетти. Ел, Нокен, майлы су дегенде içi олтурган тамагын тыштап кетчү. Кыялы, мүнөзү, жасаган мамилелери өзгөчө болчу. Көрсө 12 жыл кайгы капада жүрүп, чарчаган экенсиң бир тууганым. Мына Ташиев Камчыбек жазыптыр. Менин чарчаган астаным деп. 12 жылдык биздин турмушубузду Камчыбек Кыдыршаевич бир сөз менен бардыгын жыйынтыктап койдуңуз. Şu emne деп айтарымы да билбей, шайым кетип, ишенбей турам. Эми менин жалгыз жылдызым, кош, жазган жериң жайлуу болсун. Кош. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатты жагуу үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбеков Улан Омухановичке берилет. Урматтуу замандаштар, урматтуу зыйнаттын катышуучулары, ардагерлер жана кесиптештер, ушуну менен молдомузга Ташполотовичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм.